25 жаш жалындаган жигит кез, мөл булактай тунук кез, алоолонгон от кез, жанып турган чок кез. Чейрек кылымды артына калтырып, жаштарга таалим тарбия берүүдөгү улуу милдетти татыктуу аткарып келаткан жогорку окуу жайлардын бири Кыргыз Өзбек университети заманбап өнүгүүнүн жолунда. Эшигин көрүп төрүнөт деген сөз бекер эмес чыгар. Анда эмесе 25 жаштагы Кыргыз Өзбек университетине куш келиңиздер. Бүгүнкү күндө заманбап материалдык техникалык жабдыктар менен камсыздалган 7 окуу имаратында мезгил талабына жараша билим берүү ишмердигин жүргүзүп жаткан бул окуу жай 1994-жылы Кыргыз Өзбек жогорку технологиялык колледжи деген аталыш менен түптөлгөн. Жаңы түзүлгөн жогорку окуу жайына техника илимдеринин доктору академик Мухаммаджан Мамасаидов дайындалган. Кыргыз Өзбек университети. Мен ушуну именно башталышында болуп калганым. Биринчи ректор болуп, ушул университет ушундай бир калыптанып калганы менин өзүм сыймыгым. Алар азыркы күндө ушул жамаат ушул иштерди улантып азыр өнөктүрүп барып атканы мени аябай кубандырат. Эл достугунун ордосуна айлана баштаган Кыргыз Өзбек жогорку технологиялык колледжи илимий потенциалын жогорулатуу максатында 1994-жылдан тартып 7 багыт боюнча илимий изилдөө иштерине киришкен. Жаңы көз караштагы профессордук окутуучулар курамынын албаган эмгеги жемишин берип, 1997-жылдын 31-мартында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Өзбек жогорку технологиялык колледжин Кыргыз Өзбек университети кылып кайра түзүү жөнүндөгү 68-жарлыгы менен университет болуп түзүлгөн. Анын ачылышына Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаев баш болгон мамлекеттик кызматкерлер, Өзбекстандан расмий өкүлдөр келип катышкан. Кыска убакыт аралыгында Кыргыз Өзбек университети ар тараптуу өнүгүүгө жетишип, өлкөбүздөгү алдыңкы жогорку окуу жайлардын катарын толуктаган. Мындай бийиктикке жетишүү үчүн университеттин структуралык түзүмдөрүндө өзгөрүүлөр жүргүзүлүп, дизайн жана технология, инженердик энергетикалык, педагогикалык кадрларды даярдоону интеграциялоо институттары ачылган. Ошондой эле алыскы аймактарда жашаган элдин билимге болгон суроо талабын канааттандыруу максатында Жалал Абад жана Кызыл Кыя шаарларында, Ала Бука айылында сырттан окуу факультеттери негизделген. Бул учурда студенттердин саны 25 миңге жеткен. Алгачкы ачылган күндөн баштап университет 1994-жылдан 2005-жылга чейин динамикалык өсүш менен келгендигин коомчулукта жакшы билет. Ошонун ичинде ошол ачылган күндөн баштап иштеп келаткан адам катары мен дагы буга мындай күбө болуп келдим. 2005-жылдан 2010-жылга чейин Кыргыз Өзбек университетинин ректору катары техника илимдеринин доктору профессор Анваржан Исманжанов эмгектенген. 2010-жылдан 2011-жылга чейин Кыргыз Өзбек университетинин ректорунун милдетин аткаруу химия илимдеринин кандидаты доцент Идрис Эргешевка жүктөлгөн. Ал эми 2011-жылдан 2013-жылдын апрель айына чейин Кыргыз Өзбек университетинин техника илимдеринин доктору профессор Идрисбек Кенжаев жетектеген. 2013-жылдын апрель айынан июнь айына чейин техника илимдеринин доктору профессор Мухтар Орозбеков Кыргыз Өзбек университетинин ректорунун милдетин аткаруучу катары иштеген. Ал эми 2013-жылдын август айында Кыргыз Өзбек университетинин ректору кызматына атаандаштык жол менен шайлоо өткөрүлүп, 62% добуш алуу менен экономика илимдеринин кандидаты доцент Чаткалбай Райымбаев университеттин ректору болуп шайланган. Чаткалбай Райымбаев ректорлук кызматка келген күндөн баштап ири долбоорлор жүзөгө ашырыла баштады. Айрыкча факультеттердин жана колледждердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, окуу процессин техникалык каражаттар менен камсыздоого, китеп фондун жаңы басылмалар менен толуктоого өзгөчө көңүл бурулду. Бардык факультеттер жана колледждер заманбап маалыматтык коммуникациялык технологиялар, акылдуу доскалар менен камсыздалды. Кыргыз Өзбек университетинде дагы бир өзгөчөлүк келечек муундарга далилдүү тастыкталган музейлерди уюштуруп келүүсүндө. Мисалы Кыргызстандан табылган ушул сыяктуу тарыхый табылгалар келечек муунду окутууда жаштардын шыгын ойготуп, эртеңки күндүн мыкты адиси болушуна шарт түзөт.
Муну менен катар эле ар бир этностун нарк насилин, тилин тереңдетип окутуу багытында орус славян борбору, англис, түрк, өзбек, корей тили борборлору иш алып барат. Санжыргалуу кыргыз элин ак калпаксыз, боз үйсүз элестетүү кыйын. Миң уккандан бир көргөн артык дегендей, кыргыздын каада салтын, үрп адатын, тилин үйрөнүү дал ушул мамлекеттик тил борборунда окутулуп келет. Чыңгыз Айтматов Манасты билбегендик, өз элин, тилин, жерин билбегендик деп айткан. Манастануу борбору жаштардын руханий дүйнөсүн байытуу менен тарыхын билип, татыктуу билим алууга өбөлгө түзөт. Бул сүрөттү мен али тартып бүтө элекмин. Анын кандай болуп чыгарын эмитен айтуу да кыйын. Күнүгө таңзаардан туруп, мурда долбоорлогон айрым вариант сүрөт же этюдтарды кайра баштан 2-3 сыйра карап чыгам да, таңкы тынчтыкта аркы терки басып ойлоном. Жок, мен али көңүлдөгүнү таба элекмин. Иштин баары алдыда. Бул сүрөт азырынча ойдогу тилек, жүрөктө толкуган, кан тамырында жүгүргөн элес, үмүт, кыял гана. Өлкөбүздүн жооптуу кызматтарында иштеп жаткан бүтүрүүчүлөрү менен таанылган каржы экономикалык факультети заман талабына жараша өз ишмердигин алып барууда. Көрүнүктүү экономисттер өз учурунда мына ушундай ыкмалар менен билим алган болсо, бүгүнкү күндө биздин окуу жайдан билим алып жаткан экономисттер акыркы үлгүдөгү заманбап технология менен кесиптик билим алып жатышат. Ошону менен катар эле инновациялык экономика илимий борборунда студенттер илимий изилдөө иштерин жүргүзүүгө шарт түзүлгөн. Юридикалык бажы факультетинде билим алып жаткан студенттер тез ылдамдыктагы интернетке туташтырылган токтом каанасында жаңы кабыл алынган мыйзамдар, өкмөт тарабынан чыгарылган токтомдор менен өз учурунда таанышып тура алышат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп таамай айтылган Искак Разаковдун сөзү ар бир жарандын көкүрөгүндө болгондо гана коом өнүгүп өсөрү бышык. Ал эми сиздер көрүп турган жер юридика бажы факультетинин сот отурумдар залы. Бул жерде сот процесстери практика жүзүндө көргөзүлүп, билим сапатынын бышыкталышына мыкты өбөлгө түзөт. Ал эми бул каана криминалистика деп аталат. Юристтик билим алам деген студенттер ушул жерден көрүп таанышып, терең билим ала алышат. Ал эми инженердик технологиялык факультетинде окуп жаткан студенттер мезгил талабына ылайык жабдылган окуу кааналарында билим алышат. Жан дүйнөңдөн норгуп чыгып турган нерсени жазуу, көргөнүңдү тартуу, кыялдагы каалаганыңды тигүү чоң искусство. Кыргыз-Өзбек университетинин формалуу кийим илим изилдөө борборунда жаш тигүүчүлөргө дүйнөлүк маданияттар жана дизайн искусствосу окутулат. Табигый таш, Альтер Энерго формалуу кийим аталышындагы илимий борборлордо изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Биз табигый таш илим изилдөө борборунда турабыз. Бул жер илим дүйнөсүнө баш баккан жаш илимпоздорго башталгыч мектеп боло алат. Бул борбор бир эле учурда аспирант изденүүчүлөрдү тарбиялайт. Табигый педагогикалык факультети кесиптик өзгөчөлүккө карата атайын даярдалган лабораториялар, заманбап материалдык техникалык каражаттар менен жабдылган кааналарда жогорку билим берүү ишмердигин жүргүзүп келет. Ботаникалык бакта студенттер изилдөө иштерин жүргүзүп, адистик тажрыйбаларын байытышат. Бул сиздер көрүп турган күндөгү жашоо шартыбызда кезигүүчү өсүмдүк. Мындайдын жүздөгөн түрүн бул жерден кезиктирүүгө болот. Өсүмдүктүн түзүлүшүн тамырынан жалбырагына чейин дал ушул табигый педагогика факультетинин лабораториялык канасынан окуй алышат. Ал эми момундай жабдыктардын негизинде тереңдетилген билимге жол ачылат.
Орто кесиптик билим берүү багыты да Кыргыз-Өзбек университетинде жакшы жолго коюлган. Маселен, медициналык колледжде колдонулган көрсөтмө куралдар, муляждар, материалдык техникалык каражаттар бүгүнкү күндүн талабына шайкеш келет. Кезинде адамдын анатомиясы жана физиологиясын окутуу процессинде дал ушундай колдонмолор колдонулса, учурда замандын талабына ылайык 3D форматында технологиянын жардамы менен окутуп үйрөтүү бир топ жеңил жана ыңгайлуу. Медициналык колледждин студенттери клиникага чейинки каналарда жугуштуу ооруларды алдын алуу, бейтаптарды кароо жана аларга көз салуу, жабырлануучуларга медициналык биринчи жардам көрсөтүүнү үйрөнүшөт. Ала Бука кесиптик колледжи менен университеттин Оштогу кесиптик колледжи учур талабына ылайык өз ишмердигин алып барууда. Айрыкча Оштогу кесиптик колледж тарбиялап чыгарган энергетиктер, тигүүчүлөр өндүрүш тармактарында үзүрлүү иштеп жатышат. Кийимдерди конструкциялоо жана моделдештирүү адистигинде студенттер окуу беле тим болбостон практика жүзүндө көптөгөн эмгектерди жасап, өз өнөрлөрүн сынап келишүүдө. Учурда бул пано окуу жайдын 25 жылдыгына карата студенттердин колунан даярдалууда. Буга чейин маданий эстетикалык комплекстердеги колго жасалган буюмдарды көргөн болсоңуз, дал ушундай чебер студент кыздардын колунан жаралды деп билиңиз. Кыска мөөнөттө кесиптик билим берүү ишмердигин жүргүзгөн кесиптик лицей өндүрүшкө зарыл керек болгон тигүүчүлөрдү, бычмачыларды, ширетүүчүлөрдү, чач тараштарды, турмуш тиричиликке керектүү техникалык каражаттарды оңдоп түзөтүүчү усталарды даярдап чыгарат. Сапаттуу билим берүү ишмердиги илимдеги ири ачылыштар менен таанылган Кыргыз-Өзбек университетинин коом менен болгон байланышы күн санап күчөп барат. Кыргыз-Өзбек университетинин дагы бир артыкчылыгы Кыргызстандагы өзбек тилдүү мектептер үчүн окуу китептерин даярдап, мамлекеттик стандарттарга ылайык керектүү китептер менен камсыз кылып келүүдө. Ушул кезге чейин окуу китептерин даярдоо борбору жалпы 2 миллиондон ашуун тиражы менен 127 аталыштагы жаңы окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга жетишти. Университеттин педагогикалык коллективи менен дагы бир топ менен таанышмын, алардын деңгээлин билем. Ошондуктан азыркы учурда биздин Кыргызстандагы мындай мен ойлойм бир алдыңкы университеттердин катарына кирет, дагы көп өнүгүү потенциалы бар деп ойлойм. Бул университет жоюла турган болду, митингдер болду. Бирок университеттин азыркы жетекчилиги акыркы бир топ жылдан бери иштеп, жакында эле шайлоодон өтүп, өзү экономика илимдеринин доктору, профессор болуп, университетти түптөлгөн университетти сактап калды. Азыр мен ойлойм, бул университет бир эле түштүктө эмес, жалпы Кыргызстандагы белгилүү кадрларды сапаттуу даярдоодо башы көрүнүп калган университеттен болду. Ошону менен катар эле сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуулар ырааттуу жолго коюлган. Бул жерде мен өтө жакшы тажрыйбаларды алдым десем болот. Себеби бул жерде билим берген ага эжекелер өтө билимдүү десем, жогорку деңгээлдеги билимдерди беришти. Ошонун негизинде мен Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлктөрдү каттоо башкармалыгынын башкы адиси болуп иштеп атам. Орто Азияда алып отурганда бул окуу жайлар тарыхы бар окуу жай. Мен азыркыга чейин ушул баш бир чоң ишкананын директору болуп турсам дагы ушул окуу жайда окуганыма сыймыктанамын. Бул жерде өтө шеберкер, көздүү жетекчилер чыккан бул окуу жайдан. Мындан ары ушул окуу жайга дагы ийгиликтер каалап кетемен. Бизге ошогон чарбагер, мамлекет ишине жардамы, элге жардамы тийген кызматкерлер чын жүрө берсин, каалап кетем. Университеттин 25 жылдык мааракесин утурлап, 500 орундуу жыйындар залын, электрондук китепкана,
жана 7 тилде синхрондук котормо менен камсыз кылууга ылайыкташкан 120 орундуу конференция залын кучагына алган маданий эстетикалык комплекс бүткөрүлдү. Университеттеги таланттуу жаштардын башын бириктирип, алардын өнөрүн өркүндөтүү багытында достук чыгармачыл борбору иш алып барат. Чыгармачыл жаштар студенттик достук планетасы менен тыгыз байланышта. Ал эми окуу жайдын университеттик, шаардык, республикалык жана эл аралык деңгээлдеги иш-чараларын калк катмарына жеткирүү үчүн Гранит телестудиясы кызмат кылат. Студиянын тартымдары университеттин сайтына жана YouTube каналына, соцблогторго, ошондой эле республикалык жергиликтүү телеканалдардан байма-бай чагылдырылып турат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.